Дағы қоғалаң башталып атат, бізді срочный соғышқа шақырып атат деп, маған келіп ошонтип айтты. Ана мен мүмкін болшы балам етият бол дедім. Соғыш жоқ деп бір барды. Анан кейінгі екінші барғанда мен сонда 4-ші сутка укол алып жатқанда кечке жук ошо 57-32 деген машинасы менен келинчек экөө барды. Келинчек экөө мен барып, мен уколду алып бүткөм. 3-чү кабатта травматологияда жатсам, балам өтө сабырсыз. Кеч караңгыда 9-да чамасында келинчек экөө барды. Анан тынччылыкпы, мен сени мындай бемал кел дебедим эле го. Анан апаң келип кетпедиби десем, обстановка өтө кырдаал, чатак болуп атат, начар. Мындай айтканда, ата өзүңдү этият кыл. Тирик кайтышка жол жок деді. Тирик кайтышыма көзүм жетпейт деді. Ай, тынчпы балам десем, тынчам эмес деди. Чыктык, биз эгизде турдук. Шунтип опасный деди да. Шунмен келди да бір күн турду. Да кайта таң калды да. Кеч атасын көрүп келди, келин экөө. Таң калды да кетти, ошо мен кайра көрбөдүм. Ошо телефонду үнүн угуп калдым. Неге деген телефон? Апа кайт деди да, үйдө отуруң апа, эч жака сылжыбаң. Үйдө отуруң апа деп эле тез сүйлөң деди да, өчтү да телефону. Күтүп отурдум да, чыдамсыздык менен баламды. Мурунку согушка ham катышкан, ош коголаңынан чекесин көрдүм. Майда чүйделерин жиделе көп көрдү бул шетте иштеп. Анан характерини, мүнөзүнү ушу частан сурагыла. Мен тарбияладым, ошо жака киргиздим. Ошо командирлери ham жакшы иштегендиги үчүн эмгегин баалады, анандай аналарыны берген. Ошо эмгеге жараша. Шунтип айрылып калдым да баламдан. Кичине балам эди. Кичине колум менин карай турган балам эди. Эсиңер болбойт, абал курчуп кетти дегенден биз Айдаркенге кеткенбиз. Ошол күн чалсам дурус алган жок. Эртеси күнү дурустун коллегасына ал менен иштейт. Ошого чалып сураштыра баштадым. Эмне болду? Күйөөңгө чалчы сурап берсин, жанындагылардан эмне болуп турган десем. Макул деп өчүргөн кичине bir жарым саат өтүп 9:30 мага чалды. Сен кайныңдардын эле алдыга көрбөйсүңбү? Дайынсыз жок болду өткөн күнүңдө. Кайныңдардын эле алдыга турда сага ошол эле жаш болот деп айтып аткан. Кийин болсо андан жанымдан эркек кишилердин номерин берчи деп айтты. Кайнатам номери жок. Абамдыкын бердим. Абама чалып туруп, күйөө балаңыз өлдү деп айтыптыр. Жакшы, ол мыкты жар болчу. Аябай күйүүмдү, эч кимдин көңүлүн оорутпаган. Ар дайым кимди көрсө эле күлүп жайнап, ой эже, ата эне. Айтор адамга өтө жакын болчу, эч кимдин көңүлүн оорутчу эмес. Ушунчалык мээримдүү, боорукер. Турмушка чыкканымдан кийин да мына 1 жылдан ашты. Келсем пешенемден өп тосуп, анан колумда 3 айлык баламды алып карап, анан үйүң тынчпы, кемчиликтериң жокпу деп мага ушунчалык башкача күйүп турчу да. Акамдын мүнөзүгө мен сөз менен жеткизип бере албайм. Эч ким акасын чалып мага карындашка күйүндү болбосо керек деп ойлойм. Тапканым кемчиликтеримди айтып келсем, коркпа карындашым, мен турганда эмне кыжалат болосуң деп көп айтчу. Ушул сөзүн аркасында ошондой тоодай бир мээрим бар эле.